Азыркы учурда Бишкек ЖЭБи күнүнө 1250 тоннадан көмүр сатып алып жатат. Эгер зарылчылык келип чыкса, бул өлчөмдү 2500 тоннага чейин көтөрүүгө даяр. Жылуулук ишканалардын баарында пландык утурумдук оңдоп түзөөлөр өткөрүлүп, шаар калкына кыш мезгилинде ыңгайсыздык жаратпоо максатында бардык иш-аракеттер көрүлүп жаткан кез. Шаарды толугу менен камтууга болжол менен 7 күн керектелет. Соц объектилерди, больницаларды жана көп кабаттуу үйлөрдөгү райондорду кыдырып чыктык 2 күндө. Ошол жерден көп биздин кала башчыбызга кайрылуулар болду. Жанагы кичинекей баласы көп үйлөрдө, мектептерде, больницаларда суук болуп атканы жана ошондой эле мектептерде ооруган балдардын, бала бакчаларда ооруган балдардын саны көбөйүп атканы. Ошондой көп кайрылуулардан кийин шаар башчыбыз мага тапшырма берген. Ал эми Борбор калаанын мэри Азиз Суракматов жыйын өткөрүп, анда шаарды жылуулук менен камсыздоо боюнча гана маселе көтөрүлбөй, жаңы парктарды куруу жана жергиликтүү бюджеттин акыркы 9 айдагы киреше, чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы талкууга түштү. Айтсак, шаардын кирешеси 6 миллиард сомдон ашты. Бул көрсөткүч бюджеттик план 94%га аткарылды дегендик. Мындан тышкары парктардын курулушу тууралуу маселеде алдыда курула турчу 2 парктын долбоору видео иретинде тартууланды. На берегу этого озера предусматриваются у нас фудкорты. Менин оюмча, курууга даярдалып жаткан парк бүткөрүлсө, шаардыктар үчүн эң сонун жайга айланат. Кала башчысы тарабынан бул 2 паркты жарым жылдын ичинде бүткөрүү тапшырмасы берилди. Жакынкы күндөрдө жумуштар башталат деген ойдомун. Этих проектов, я думаю, что это будет излюбленным местом. 2020 жылдын жаз айларында бүткөрүлчү 2 парктын эскиздик долбоорлору даяр. Азыркы убакта каражат булактарын тактоо иштери жүрүп жатат. Кала мэри коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэр Мирлан Амантуровго жана курулушка тиешеси бар бардык шаардык кызматтарга сметаларды дагы бир жолу карап чыгып, оптимизациялоону тапшырды. Мы сможем сделать то, что нарисовано в проекте. Горсвет. Долбоордо каралгандардын баарысын аткарышыбыз керек. Бир дагы кемчилдик болбошу зарыл. Ден соолук паркын 5 ай ичинде бүткөрүшүбүз керек. Экинчи паркты болсо 4 айда. Жарым жыл аралыгында биз бардык иштерди бүткөрүп, колдонууга берүүбүз абзел. Мы должны сделать в течение 4 месяцев. Мындан тышкары мэр айрым шаардык кызматтарга бирдиктүү иш алып бара албай жатканы үчүн сындарды да билдирди. Курулушчулар менен архитекторлорго техникалык документация маселелерин эртерээк чечип, эскиздик долбоорлорду эксперттик текшерүүдөн өткөрүп, бекитүү боюнча тапшырмаларды берди. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.